Assalamu alaikum туғандар. Ушул 300 квадрат метр үйдүн отоплениясын бүтүрүп бердик. Бул жагы кошумча зал, бул жагы биринчи, экинчи этаж. Отоплениясын закрытый система кылып бүтүрүп бергенбиз. Отту жагып, текшерип, баарын бүттүк буюрса. Котельный жакты көрсөтүп баштайын биринчи. Азыр баарын өчүрүп койдук. Бул жакта полуавтомат 25 киловаттуу полуавтомат котел коюлган. Компьютерлары, датчиктер, расширительный бак. Азыр эле өчүрдүк отту. Обраткада датчиктер 60-та турат. Баарын бул жерлер жабылат, потолок болуп, полный эшиктер коюлуп, үйдүн ишин көрсөтөйүн. Бул жагына келгенде кошумча узун зал экен, чоң зал. Бүт баарын внутренний кылып бердик. Эми бул жерде пол кылгандар жабып, полдо коет. Бул жерде 15 кабыргалуудан бирөөнү коюлган, стояк менен. Бул жерде 25 кабыргалуудан 2 коюлган. Буюрса баарын бүттүк. Ушул 3 катары бир коюлуп. Анан бул жакта комната бар экен. Стояктар чыгып кеткен. Бул жерде бир радиатор. Санузелде бир радиатор. Бул жакта 2 радиатор. Радиаторларга отпуска коюлбай ушундай винтилдер менен, разъемный винтилдер менен коюлган. Жакшы винтилдер. Өзүнүн эски радиаторлору бар экен. Эски системасы. Аны бузуп, жаңыдан жасап бердик. Бул жакта холго 40 сантиметрликтен 3 коюлган. Эркек комната окшош. Бул хол экен. Полный мандай потолокко чейин бир чоң. Бул жакта кире бериште бир радиатор. Өзүнөн чыккан радиаторлорду колдон келишинче коюп бердик. Бул жакта подвалында дагы бир комната бар экен. Ушул жакка дагы койдук. Подвалына дагы 12 кабыргалдан экөөнү. Баары ушундай винтилдер менен коюлган. Экинчи этажына чыкканда бул жерде бир точка. Столар ишкылып атыптыр эле. Саларды коюп салышыптыр. Бул жакта 2 кабыргада, 2 точка. 12 кабыргадан. Экинчи этажына чыктык эле, азыр мансарда. 3-нчи этаж почти. Бул жакта 2 точка коюлган. Санузелинде да 1 точка. Бул жакта комнатасында дагы 2 точка. Общий өзүнүн эски радиаторлорун коюп, жетпеген 100 кабырга алганбыз. 3 кабырганы ушундай коюп бердик. Кошумча була бири-бирине. Бул жакта детский комната экен. Эң бийиктеги комната, мансарда. Общий ошондо 2 этаждуу үйгө 27 точка коюлду. 27 точканы бүтүрүп, печкаларын коюп, отту жагып бүтүрүп бердик. Ошол туугандар, бүт баарын бүтүрүп бердик. Анан бул жерде UPS турат. 550 ваттык литий аккумуляторлор менен болмос. Буну бул жерге кийин, бул жерден ремонту бүткөндөн кийин бул жерге коюп беребиз. Коюп иштетип беребиз. Буюрса баары бүттү.